Достор, біз башында айта кетпесек болбойт, жақында біз YouTube менен келишим түзүп жатабыз. Ал келишимде Yen Channel 7 каналына жазылгандар гана биздин видеолорду көрө алышат. Эгер жазыла элек болсоңуз, видеонун астында подписаться деген бар, ошону бассаңыз жазыласыз. А эгерде YouTube'га каттала элек болсоңуз, ээринбей кирип катталып коюңуз. Катталган соң сиз каналга жазыла аласыз. Салам достор. Эгерде силердин Кытай улуттагы достуңар болсо эмне кылмак элем? А мен болсо картошка каздырмакмын, пияз арчытмак, бетон куйдурмакмын. А кээ бирлер Федя, өрдөк дечи, өрдөк. Алатыр. Өрдөк. Алатыр. Тө дечи. Алатыр. Тө. Алатыр. Тө. Ару дечи. Алатыр. Окей. Кытайга кыргызча сүйлөгөндө үйрөтүп атат. Бирок эмнеге өрдөк менен тө? Тө. А балким бул Кытайдын өрдөк анан төөсү бар. Анан бул бакебиз ошол Кытайдын өрдөк менен төөсүн уурдап кетсем, аларды издегенге тили келеби, келбейби деп ошон үчүн төө менен өрдөктү сурап атат. Өрдөк. Алатыр. Тө дечи. Алатыр. Тө. Алатыр. Тамаша. Бир нерсени байкадыңарбы? Төө десе, алатоо. Тө дечи. Алатыр. Тө. Алатыр. Тө. Бул өзү алатоодо өскөн Кытай окшойт. Же болбосо бул видеонун жөнөкөйүн коштоп койгон. А негизи оригиналы мондай. Тор дечи. Тыр. Тор. Эми алатоо дечи. Алатыр. Биз сиздерге кийинки видеону баса достор, бул курд кино тасмасы. Комедия, экшн комедия. Азыр бардык кинотеатрларда болуп жатат, барып көрсөңүздөр болот. Эгерде трейлерин көрөм десеңер, мына биз астына деген ссылка жазып койдук. Ошол ссылка менен кирип Кинотасма деген каналдан трейлерди көрө аласыздар. Жана бул кино интернетке чыкканда, жана бардык кыргыз кинолор интернетке чыкканда ушул Кинотасма каналынан көрө аласыздар. Андай эмесе Кинотасма каналына да катталыңыздар. Түнү менен эс алып, майрамдап, анан эртең менен туруп башыңыз ооруп сушняк болдуңуз беле? Болгон болсоңор, анда бул видео силерге тиешелүү. Мынасыга достор, мышык баш жазып атат. Мышык адамга окшоп бир колдоп таянып алып, суу ичип атат. Мындай элестетсеңер, өзүнчө эле аристократ. Кто из блюд хрустальных ест и пьет? Аристократ и аристокот. А балким бул мышык баш жазбай эле чакка арак куюп койсо ошону бастырып атат. Сарайдын гана салкын айтосунан. Эми камерага тартып аткан турбай, ойтобого чыгарбаса болду. Түшүндүм, чака печканын үстүндө турганына байланыштуу бул мышык деген повар. Тамак жасап анан ошо тамакты текшерип атат. Тузу кичине аз, туз салыш керек. Анан картошка салыш керек. Дагы май куюш керек. Ошо, мен уктадым. Достор, кийинки видеобуз кыска жана нуска болмокчу. Инстинкт самосохранения деген сөз бар. Ал өзүн сактоо, өзүн коргоо. А бул баланыкы инстинкт продукты сохранения экен. Көрүшүбүз, билишибиз боюнча бул бала футболист. 5 номер Арабаев дейт футболкасында. Байкасаңар, дарбазага топ киргенде эле реакция болду бул баланын. Между собой команды Франции и Боснии. Ох, каковы удары сегодня. Тепкени дагы түз экен. Бул баланын футбол курама командасына алса, мындай реакция менен бир да топту өткөрбөйт. Эң кызыгы достор, тартып аткан баланын күлгөнүн мен ужас кинолорго окшоштурдум. Достор, окуучулук күндөр кандай гана сонун, Окуу убагында эмненин баарын гана кылган жокпуз. Кийинки боло турган видео мага аябай жакты. Көрдүңөр, айтпадым эле кызыктуу нерселер болот деп. Баланын кулап бара атканда кебетесин көрдүңөр, сумкасын кармады да артка кетеби.
өзү да келеген бой узун бала экен. Бул видеого кичине музыка жетишпейт. А балким жанындагы досу столду алган эмес. Мунун баарына жанагы бала күнөө. А мен оюнча бул бала доска чыгып жооп берип анан келатканда бир жаман кабар. Макс Аяз ата быйыл сага белек бербейт экен. Кандайча? Макс, мен боюмда бар экен. Эми баягыдай эле видеону артка түрдүрсөк, Макс герой. Google айтчы, акыркы видео күлкүмүштүү элеби? Да, видео очень смешное, я сама ржала как лошадь, ха-ха-ха. Сен мага жардам бере аласың ушул видеону көрсөткөнгө? Я ради этого на все готова. Жакшы. Анда айтып койчу, кийинки видеонун аталышы кандай? Google Mini да нашел. Как и многие вокруг. Ne deydi? Ya, Ne deydi? ооба дейт. Мен башкаларды сүйсөм, сени ошондой сүйөм дейт. Спасибо. Как тебя зовут? Давай, сказал. Не знаю, смогу ли я правильно ответить. Я могу выполнить поиск в интернете на спасибо, как тебя зовут, Павай сказал. Ne deydi? Айтып атпайбы, интернеттен издеп көрөйүн деп. Жакшылап сурасам, баарын айтып берет. Үйүңө келет, тамак жасап берет, кириңди жууп берет. Социальный? Ооба. Ne deyin? Социальных сетях сидишь десе? Социальных... Сидишь? Сетях. Сетях сидишь? Не знаю, смогу ли я правильно ответить. Я могу выполнить поиск в интернете на Алла. Мына сага достор, көрдүңөрбү? Кайра интернеттен издеп көрөйүн дейт. Гугле. Бир азыр карап көрсөк, кээ бир кыздар бүт эле ушундай болуп калды. Мисалы, чоң саламатсызбы, сиз манты түйгөндү билесизби? Не знаю, смогу ли я правильно ответить. Жандагы достору жоң койсо, бул бала Googleга үйлөнүп алган турат. Эми улантабыз. Ты в Одноклассниках есть десе? 2 одноклассника есть? Давайте я поищу в интернете ответ на 2 одноклассника. Есть. Крыша бар dedi. Ne deydi? Атаң чоксу дейт. Алдыгын тип жата бербей, андан көрүп туруп барып иштеди отур. Айланайын, ушундай болмок беле. Бул баланы жоң койсок, азыр деген Google менен сүйлөш. Кийинки эмне? Уже холодильник менен сүйлөшүп баштайбыз. Кыргызча знаешь дебейсиңби? Давайте я поищу в интернете ответ на 2 одноклассника есть дейт. Түшүндүм. Балким бул бала деген Googleга кирип иштейин деп. Анан ошого даярданып жүрөт. Окей, Google, мне нужен 2 одноклассника есть. Давайте я поищу в интернете ответ на 2 одноклассника есть. Отурам дейт. Кыргызча билесиңби? Давай встретимся де. Эмеде не? Короче, кыргызча билесиң деген кандай? А? Кыргызча билесиң деген орысча кандай? Знаешь по-киргизски де. Ты знаешь по-кыргызски? Ты знаешь по-кыргызски? Бакшты Google'дун орус кызын жаман кыйнабайды. Кыргызча сүйлөтөм дейт. Я выполню поиск в интернете для ответа на вопрос, а ты знаешь по крышке. Я поищу в интернете ответы на вопросы, ты знаешь по крышке дейт. Не. Ты знаешь по-кыргызски? Я выполню поиск в интернете для ответа на вопрос, а ты знаешь по-английски. Нет, ты знаешь по-английски емес, кыргызски. Стоп, чындап эле сүйлөшүп баштады. Мына ушинтип үйдө жата берип, социальный сеттерде отура берсең, аягында Google менен сүйлөшүп баштайсың. Ты знаешь по-кыргызски? Достор, мурунку көрсөтүүбүздөгү актан көрсөткөн видеого ар кандай жооптор келди. Жана кызыктуу жооптор мына биз мынтип чыгардык, бизге жаккандар. Жана эң сонун өзгөчөлүгү могу болду. Туура жооп тапкандар болду, бул актан негизи кыяк чертип аткан. Андай эмесе конкурска кийинки жиберген видеону көрөбүз. Ассаламу алейкум, менин атым Акыл. Менин атым Кыял. Мен 17-темин. Мен 18-темин. Сүйлөйсүңбү? Россия. Екатеринбург шаары. Биздин табышмак, ыр табышмак деп аталат. Биз сиздерге көргөзөбүз, сиздер кайсыл ыр экенин табасыңар. Кеттик анда эмесе.
Бул видеого күлкүнүчтүү жана кызыктуу жоопторду ой пикирге жазсаңыз болот. Жана конкурска кызыктуу жана күлкүнүчтүү кыскача видеолорду тартып ушул дарекке же WhatsApp номерине жөнөтсөңүз болот. Достор, бул ой тобо долбоор болду. Бизге класс баскыла, пикир жазгыла жана Yen Channel 7 каналына катталып, кызыктуу видеолор болсо ушул дарекке же бул WhatsApp номерине жөнөтсөңүздөр болот.